Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде күндөмү маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Эшек бизнесин чечип берем деген Арзыбек Кожошовдун кеңешчиси пара менен кармалды. Сузакта Дарыядагы суунун деңгээли көтөрүлүп, 500 гектардан ашуун айдоо аянтты суу жууп кетти. Дыйкандар негизги Киреше булагынан ажырады. Чүй облусунда болгон унаа кырсыктарынын көбү Бишкек-Кара-Балта жолунда катталууда. Адистер мунун себебин жолдун боюндагы жарыктандыруулардын жоктугунан көрөт. Ош шаарында быйыл тротуар жылы. Калада 27 көчөдө жөө жүргүнчүлөргө жол курулат. Президент Садыр Жапаров ЖКК өлкөлөрүнүн лидерлеринин жыйынына катышуу үчүн Москвага барды. Бул туурасында анын маалымат кызматынан кабарлашты. Президентти тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Талатбек Масадыков жана Кыргызстандын Россиядагы элчиси Гүлнара Клара Самат коштоп жүрөт. Бүгүн 16 майда жааматтык коопсуздук келишиминин 30 жылдыгына жана уюмдун түптөлгөндүгүнүн 20 жылдыгына карата уюмга мүчө болгон мамлекеттердин башчылары саммитке чогулду. Анда ЖККнын алкагында маанилүү маселелер, эл аралык жана аймактык актуалдуу көйгөйлөр, жааматтык коопсуздук системасын жакшыртуу талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошовдун кеңешчиси $70.000 пара алууга шектелип кармалды. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык аталган кеңешчи 2016 жылы ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башкармалыгынын жетекчиси кезинде коррупциялык ишке барган. Ал башкармалыкты жетектеп турганда чет элдик ишкерден эшектерди Кыргызстандан Кытайга алып чыгууга уруксат берүү маселесин чечип берерин убада кылып, $70.000 алган. Ошол эле учурда ишкерге уруксат документтерин көрсөтүшкөн эмес жана акчасын кайтарып бербей койгон деп айтылат маалыматта. Бул факты кылмыш жаза кодексинин 342-беренеси пара алуу боюнча кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталган. Үстүбүздөгү жылдын 14 майында ал акчанын бир бөлүгүн ишкерге кайтарып берүү учурунда УКМК тарабынан колго түшүрүлгөн. 12 майда Ош облусунун Нокат районунун тургуну УКМК кызматкерине 200 000 сом пара берип жаткан жерден кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, жарандын башкаруусунда коңшу мамлекеттен Кыргызстанга контрабандалык жол менен 25 тонна минералдык жер семирткеч ташып бара жаткан оор жүк ташуучуна Кадамжай шаарынын аймагында кармалган. Жүктүн ээси Ош облусунун Нокат районундагы Бел айылынын тургуну экендиги аныкталган. Жүктүн ээси жүк аткесчилик жол менен ташылып келгендигин мойнуна алып, кылмыш жоопкерчилигинен кутулуу максатында УКМК кызматкерине акча сунуштаган. Бул факты кылмыш жаза кодексинин 345-беренеси пара берүү боюнча каралган кылмыштын негизинде кылмыштардын бирдиктүү реестерине катталган. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Март айынын аягында каза болгон журналист Арзыгүл Калымбетованын өлүмү боюнча тергөөнүн жүрүшү тууралуу укук коргоо кызматтары тарабынан маркумдун жакындарына жана кесиптештерине жооп бериле элек. Маркум иштеген Баткен медианын жааматы акыйкат тергөө жүргүзүлүшүн жана өлүмдүн себептерин аныктоо боюнча Баткен облустук ички иштер башкармалыгына кат жолдонгон. 2 айга чукулдап калса да расмий жооп берилбегендигин айтышты. Журналисттин өлүмүнө шектелип 33 жаштагы блогер аял кармалган. Кененирээк аймактык кабарчыбыздын материалында. Ушул жылдын 25 март күнү өзүн жаман сезип ооруканага түшкөн журналист Арзыгүл Калымбетова эсине келбей каза болгон. Сырдуу өлүмдүн себебин билүү үчүн Баткен облустук ички иштер башкармалыгына Баткен медианын жамааты кат жолдогон. Андан бери 2 ай өтсө да жооп бериле элек. Биздин катарыбыздан кетип калгандыгы бизге аябай бир түшүнбөстүк маселелерди, суроолорду жаратты да. Мындан улам биз ошол областтык ички иштер башкармалыгына жалпы коллективдин атынан кат менен кайрылганбыз. Ушул Арзыгүл Калымбетованын өлүмү боюнча бизге бир маалымат бериңиздер депчи. Анан мына 2 айга карап
күндөр өтүп текинчеге убакыт кетип атат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин ушул маалыматты ала элекпиз да. Журналисттин өлүмү боюнча козголгон кылмыш иши Ош облустук ички иштер башкармалыгына жөнөтүлгөнүн Баткендин укук коргоочулары билдиришти. Этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү беренеси менен кармалган Баткен шаарынын тургуну Батма Жолболдуевага дагы 3 кылмыш иши козголуп, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатканын билдиришти. Галымбетованын өлүмү боюнча козголгон кылмыш иши объективдүү жана ар тараптуу тергелиш үчүн бул иш Ош облустук ички иштер башкармалыгына жөнөтүлгөн. Азыркы күндө кылмыш иши Ош жүргүзүп жатат. Бул ишке шектүү катары Баткен шаарынын 33 жаштагы тургуну кармалган. Ага Арзыгүл Галымбетованын Баткен облустук ички иштер башкармалыгына жазган арызы негиз болгон. Күнөөлүү деген адамдарды таап, ал боюнча иликтөө, изилдөө иштери жүрүп атыптыр. Анын канчалык бул окуяга тиешеси бар экендигини биз деле билбейбиз. Бизде ушул болгон эле ушул бизге бир өлүмү эмнеге байланыштуу болгондугу боюнча гана маалымат болсо, биз ошонун ачыктыгын билип койсок деген гана максат бар да биздечи. Шектүүнүн жактоочусу соттук медициналык экспертизанын корутундусунда маркум Арзыгүл Галымбетова астма оорусунан улам каза болгондугун айтат. Мындан улам Батма Жолболдуеванын убактылуу кармоочу жайда камакта турушу мыйзамсыз дейт. Мыйзамда көрсөтүлгөн азыр Батма Жолболдуевага коюлган 4 айылга алар анчалык оор эмес айыптар. Мыйзамда так көрсөтүлгөн, эгерде анчалык оор эмес айыптар болсо, анда шектүү адам камакка алынбайт деген түзмө мыйзамдын талабы бар, бирок соттор аны сактаган эмес. Негедир Жолболдуеваны камакта калтырып коюшат. Биринчиден аял кишини болгонун эске албай, ошто ал жалгыз бой болгонун эске албай, 2 жаш баласы бар болгонун эске албай, эч кандай жагдайларда эске албай эле камакка алып коюшкан. Маркумдун бир тууган эжеси али күнгө чейин соттук медициналык экспертизанын корутундусун ала электигин жана сиңдиси астма оорусуна кабылбаганын айтат. 25 март күнү сиңдиси менен WhatsApp аркылуу сүйлөшкөн учурда өзүн жакшы сезип турган дейт. Анын сырдуу өлүмү боюнча тергөө иштери да бөдөмүк жүрүп жатканын билдирди. Эч кандай экспертизанын эмесинде бир адам өз оозу менен ушундай деп айткан жок, бирок мен Батма Жолдубаеванын тергөөчүсүнүн эмесини YouTube'дан көрдүм да. Бул кыз өз ажалы менен астмасы кармап, жүрөгү астмасы бар экен, жүрөгү кармап өттү дейт. Мен сиңдимдин эч кандай андай астма деген оорусу жок болчу. Акыркы жылдары маркум Арзыгүл Галымбетова Баткен облустук медиа борборунун журналисти, Акипресс агенттигинин аймактык кабарчысы кызматтарында иштеп келген. Чек ара окуялары, аймактагы аткезчилик тууралуу чыгарган маалыматтары менен өзүнүн окурмандарына жана көрөрмандарына таанымал болгон. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Саламаттык сактоо министринин орун басарлары өлкө жетекчилигине кайрылуу жасап, министр Алымкадыр Бейшеналиевди ээлеп турган кызматынан алууну өтүнүштү. Алар Бейшеналиевдин өзүн алып жүрүүсү, орой мамилелери жана кадрларды кызматтан негизсиз алып жатканына наразы экендиктерин айтышат. Мындан тышкары министрдин айланасында болуп жаткан чуулгандуу окуялардын көпчүлүгү чындыкка дал келерин кесиптештери моюнга алышып, бул иш аракеттерге чекит коюлушу керек деп эсептешет. Эми республиканын саламаттык сактоонун жетекчиси мындай туруп эми жалган маалыматты айтып, жалган нерселерди айта турган болсо, кандай бул нерсе? Эми көп нерсени өзүңүздөр билесиздер, эми мен выраженияларын айтпай эле коеюн. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан алуу өтүнүчү менен министрдин орун басарлары өлкө жетекчилигине кайрылуу жасады. Алар министрликтин борбордук аппаратында моралдык абал оорлошуп кеткенин, Алымкадыр Бейшеналиев өзүн билемдик менен мыйзамдын чегинде иш кылбастан орой мамилелери менен кадрларды кызматтан негизсиз алып жатканын билдиришүүдө. Алымкадыр Савердинович айткандай, сен элдин астына чыгып алып, журналисттердин астына чыгып алып деп мени ушул аппараттын астына 70 кишинин астына философствовать этпечи деп ушундайга чейин жеттик да. Анан Алымкадыр Савердинович келген 1 жылын ашты. Бул кишини мени мамлекеттик
кызматкер катары мен өзүмдүн ордумду, өзүмдүн этикамды ошол мамлекеттик кызмат жөнүндөгү закондо жазылган бардык талаптарды сактоого дайыма кадам шилтеп, аброюмду сактоого дайыма ошол үчүн иш аракетти жүргүзүп келем. Саламаттык сактоо министрлигинин ичинде. Саламаттык сактоо министрлигине мен ушул өзүмдүн тармагымда 30 жылга жакын райондон баштап иштеп, конкурс менен тестирование өтүп, андан кийин собеседование өтүп туруп, ушул управленияга башчы болуп келгем. Акыркы 1-3 айдан бери билбейм, мындай четтетип, кеңешпей, эми орун басар болгондон кийин өзү мамлекеттик кызматта орун басарлар менен сүйлөшөт. Тапшырманы орун басарга берет. Орун басарлар анан башкармалыктарды, бөлүмдөрдү башкарат. Анан кийин дан койгулайм, деп колун шилтеп, сен барып Ошто иште, сен барып Баткенде иште десе, анан колуң үзүлөт да. Мындан тышкары министрдин сүйлөгөн сөздөрүнүн көпчүлүгү чындыкка коошпосун айткан кесиптештери Бейшеналиев жада калса айрым кызматкерлердин үй бүлөлүк намысына кедерги тийгизчү сөздөрдү айтып, кемсинтип келе жатканын айтышууда. Пятница күнү Жапаркул Астаевич айткан, себеби дегенде Алмаз Сабирович баягы мен зам министр болгонума 1 жылдан ашты. Анан койнуңдагы келинчегиңди мен инилериме салып берип кой деген сөз болгон. Это вам лично угрожает? Угрожать этпейт, телефонунан громкий связка алып, секретаршасы да бар экен. Анан кишилер да бар экен, кабинетинен чалган. Акыркы учурда саламаттык сактоо министринин айланасында ар кандай чуулгандуу окуялар орун алууда. Маселен, бир нече күн мурда УКМК 7 өгүздө 100.500 сом пара алып жаткан жеринен Ысык Көл облусу боюнча саламаттыкты сактоо министрлигинин координатору, Каракол шаарынын үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун директору кармалганын билдирген. Бул боюнча УКМК саламаттыкты сактоо министрин 2 жолу сурак алган. Бейшеналиев чоң суммадагы акча каражаты майрамдык иш-чарага деп медайымдар өздөрү чогултканын билдирген. Деген менен Бейшеналиев буга чейин айрым дарыгерлерден жогорку кызматка отургузуп берем деп пара алганын да айтышууда. Акчаларды сурады. Анысын бердим, конечно, эмесине. Вот 4 айдан бери эртең келип сүткөн сен башка жумушка коем деп. Мен бул акча бергениме деле не кылбайм. Бул морально, психологически бул жерде иштегим келбей калды мени. Себеби айткан сөзүн жасабайт. Тура сүйлөбөйт, мыскылдагандай кылып, ал жерге бар дейт, барам, барсам, мен көзүмчө гламураштарга звонить этет, артынан эле кайра жок деп атпайды, өзүнүн берген эмесин айтып коет экен. Мындан улам министрдин жалпы орун басарлары жана министрликте иштеген көпчүлүк кызматкерлер Бейшеналиевдин үстүнөн текшерүү жүргүзүп, ээлеген кызматынан бошотуу керек деген суранышты. Бүгүн биз жөн гана ошол кишинин мамлекеттик кызматтын этикасына сыйбаган, мамлекеттик кызматка жарашпаган маселелери боюнча айтайлы, силер менен пикир бөлүшөлү дедик. Эмне деп гана интервьюлерди бербеди, эмне деп гана бирөөлөрдү шылдыңдабады. Ошол шылдыңга, уятка биз калып отурабыз. Биз да чыдап отурабыз ошого. Аппарат да чыдап отурат. Учурда Алымкадыр Бейшеналиев Германияда иш сапары менен жүргөнүн, Кыргызстанда 1-июнга чейин болбой турганын билдирген. Эске салсак, Бейшеналиев 2020 жылы саламаттык сактоо министри болуп дайындалган. Гүлдана Мумунова, Алымбек Бектурганов, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Карадария дарыясындагы суунун деңгээли көтөрүлүп, айыл өкмөттөгү 500 гектардан ашуун аянты суу жууп кеткен. Анын ичинен 300 гектары айыл чарба багытында болсо, 100 гектардан ашуун аянтта күрүч таласы бар болчу. Кырсыктын кесепетинен 200гө жакын турак жайга коркунуч жаралап, Карадария айыл өкмөтүндө өзгөчө абал режими киргизилди. Кененирээк кийинки материалда. Дамба куруш керек да. Түйін буынуызы тайлап, бар жоғыз тай арқылы оғатты. Кереше булактар шалы менен болчу. 11 май күнү Карадария дарыясындагы суунун деңгээли көтөрүлгөн. Ал эми 13 майда суу эгин талаларын каптап кеткен. Анын көпчүлүк бөлүгү күрүч эккен талалар болгон. Дарыядан 300 кубтан ашык суу агып, Карадария айыл аймагындагы 500 гектардан ашык аянтты каптаган. Натыйжада 200гө жакын турак жайга коркунуч жаралып, өзгөчө абал киргизилген. Кырсык катталгандан кийин жашоочуларга эскертүүлөр берилип, эвакуацияланууга даярдыктар көрүлгөн. Бу жерден суу көбөйдү дегенден кийин качышка арга жок, каяка качышыңды билбейсиң.
Şu yerde жашап, şu yerde korgon kılıp oturgandan keyin bir jaga kaça alбайт экенсиң. Korkup sayda oturup, say jakındagan sayın tüyün buğunuzu tayyorlab, var joğuzu tayyor kılıp, ulolарды tayyor kılıp uyda jattık. Sal daha korkunç bolsa kaçabız birega karab, adırga karab kaçışka to'g'ri keladi. Boshqa ilanjimiz yo'q bizde. Суу жууп кеткен аянттын 300 гектардан ашыгы айыл чарба багытында болсо, 100 гектар аянтта күрүч эгилген болчу. Дыйкандардын айтымында күрүч өстүрүү каражаттын негизги булагы. Эгинден кол жууган тургундар кырсыктын кесепеттерин жоюуга өкмөттөн да жардам болсо деп турушат. Азыр бул жерде биздин үлүштүк жерибиз бар. Көп жылдан бери эгеттик. Үлүштүк жерлерди даярдап азыр. Şu күндөрү сотегенин айдын 70 сомдон, маласында 70тен айдайбыз да. Гектарга мындай эсептесек 36 миң 30 миң чыгаша кетет бизден. Белди жакында эп койду деп бул жерде. Суу алып кетти. Биздин мен өз 1 гектар үлүш жерим бар эле сайда. Ошол дайранын нугу көтөрүлгөнүнөн байланыштуу ошол 1 гектар жерде суу алып кетти. Основной şu биздин айылдын тургундарынын негизги ушул киреше булактары шалы менен болчу негизде. Болушунча суунун нугун бурганга аракет кылдык, кыйла тосуп калдык, ошондой болсо дагы көп адамдарга зыян келтирди. 11 майда Карадария айыл өкмөтүндөгү 20 дамбанын кичине бөлүгү бузулуп кеткен. Ал жер жергиликтүү бийлик тарабынан калыбына келтирилген. Бирок суунун көлөмү көбөйүп, суу ашып кеткен. Мындан улам кырсыктардын алдын алуу үчүн дамба куруу зарылдыгы күч экени белгиленди. Карадария айыл өкмөтүнө 2011 жылы ÖKM тарабынан 2 километр дамба куруу пландалып, бүгүнкү күндө анын 600 метр гана бүткөрүлгөн. 13 май күнү суунун деңгээли 250 кубта агып аткан учурдан 350ге көтөрүлүп кетип, ошол биздин курулган сел тосмолорубуз, жана суу тосмолорубуз курап айыл чарба багытындагы жерлердин ичине кирип кеткен да. Бул себеби дамба жок. Бизде ошол 20 дамбадан ылдый 11 километр аралыкта дамбабыз жок да. Ал эми бул маселени бүт чечиш үчүн дамба куруш керек да. Карадариядагы суунун деңгээли көтөрүлгөн күнү талаада иштеп жүргөн Жаран суунун экинчи жээгинде калган. Жер айдап жүргөн тракторчу Базар Коргон районунун тургуну болгон. Ал суу көп келгендиктен экинчи жээгде калып, куткаруучулардын жардамында бир нече саатта куткарылган. Бирок суунун деңгээли андан көп болгонуна байланыштуу биздин тоскон тосмобуз майнап берген жок да. Андан сырткары өзүңөр көргөндөй суунун деңгээли бүгүн түшүп атат азыраак. Бирок мындан дагы кичине түшүш керек. Ошол түшкөн учурда анан техникаларды алып түшүп, суунун нугун буруу иштерин жүргүзөбүз. Ошол Бостон участкасына дагы бир 2-3 участкага жана атайын суу тосмо куруу аракетин көрүп атабыз. Быйылкы жылдын эсебине өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан сунуш берилген 300 метр дамба, ошол 20 дамбанын уландызына дагы 300 метр улап берүүгө. Пока ошол сунуш берилген бойдон турат. Карадария айыл аймагында бүгүнкү күндө 16 миңден ашуун калк жашайт. Алардын арасында күрүч эккендер басымдуу. Учурда дарыядагы суунун деңгээли азайганы менен коркунуч дагы деле бар. Аклай Карабаева, Забирбек Тойчубаев, регион Сузак району. Сусамыр дарыясына агып кеткен айылдык кеңештин депутаты Бакер Исаковдун сөөгү Нарын облусунун Жумгал районунан табылды. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Издөө иштерине 40 куткаруучу жана 5 суучул тартылган. Натыйжада бүгүн 16 майда эртең менен сөөгү табылган. Айылдык кеңештин депутаты мындан 5 күн мурун 11 майда дарыяга агып кеткени кабарланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык Исаков алгач Сусамыр дарыясынын аралчасында калган атын чыгарып берүүнү өтүнүп, ÖKMге кайрылган. Куткаруучулар суу кирип турганын түшүү кооптуу экенин эскертишкен. Ага карабай сууга кирип жылкысын алып чыгууну талап кылган. Саат 11:00 чамасында бир нече жолу эскертүү берилгенине карабай, Бакир Исаков кайык менен өз алдынча сууга кирүүгө аракет кылганда куткаруучу кайыкка түшкөн.
Кайык суунун катуу агымына туруштук бере албай оодарылып кеткен. Жаранды сактап калууга куткаруучулар аракет кылышкан. Тилекке каршы суунун агымы өтө күчтүү болгондуктан куткаруучу жээкке сүзүп чыгууга аргасыз болгон. Ал эми Исаков дарыядан сүзүп чыга албай калган деп билдирди. Кырсык болор замат куткаруучулар тартылганы менен натыйжа болгон эмес. 5 күндүк издөөдөн кийин сөөгүн табышканы айтылды. Бишкекте курулуп жаткан имараттын дуалы көп кабаттуу турак жайдын коросуна урап түштү. Окуя кечээ 15 майда Исанов көчөсүндө болгон. Күбөлөр ал убакытта коrodо балдар ойноп жатканын айтууда. Бактыга жараша эч ким жаракат алган жок. 1 май райондук милициясынын маалымат кызматы факты катталып текшерүү башталганын билдирди. Чоо жайы тууралуу кийинчерээк маалымат берүүнү угадалады. Ал эми мэрия ал жерде эч кандай курулуш жок экенин, эски үй түртүлүп жатканын айтууда. Чүй облусунда болгон унаа кырсыктарынын көбү Бишкек Кара-Балта жолунда катталууда. Мунун себебин адистер 2019 жылы жолду оңдоо иштери башталып, жарыктандыруулардын алынып салынганынан көрүшөт. Тургундар да буга байланыштуу наразычылыгын регион телеканалы аркылуу айтып чыгышты. Жолдун абалы азырга чейин начар жана кооптуу экенин билдиришти. Кененирээк кийинки материалда. Үрөй учурган бул кырсык Бишкек Кара-Балта унаа жолунда катталган. Окуя болгон жерден бир жаран каза болгон. Тургундар жана адистер мунун себебин 2019 жылы жолду оңдоп түзөө башталган учурда тротуарларды кеңейтүү максатында жарыктандыруулардын алынып салынганынан көрөт. Анын кесепетинен түнкүсүн жөө адамдарды коюп кеткен учурлар көп катталып жаткандыгын белгилешет. Столба освещениялар, кабелдер уже тартылган, уже 2 айдай болуп кетти, бирок жарыктык жок да. Ушуну жарыктык берсе деген оюм бар эле. Себеби монда жаганда погодада жол көрүнбөйт. Мен өзүм водитель катары айтып атамын. Кырсыктар болуп атат да, көптөгөн кырсыктар болуп атат, бирок билбейм силерге жетеби, жетпейби. Көп нерселер ушул освещениянын жоктугунан болуп атат. Особенно в темное время суток. Айрыкча караңгы убакытта биздин аймакта жол кырсыктары көп болот. Элдер жолдон өтүп жатканда алар эч көрүнбөйт. Анын айынан аябай көп кырсыктарга кабылууда. Даяр бүткөн чыракты жандырып койсо болот да, жөн эле убакыт коротпой, жарыктар иштесе жамандыктар болбойт эле да. Уже видишь его в последний момент. Аталган участкадагы жолдун абалы кооптуу. Жөө жүргүнчүлөр үчүн тосмолор жана тротуарлар жок. Бул дагы көп кырсыкка себеп болуп жаткандыгы айтылат. Тосмол болуп эле жатат. Например, кечинде келатсаң көрүнбөйт, светтер, пешеходдон көрүнбөйт. Основной аварияда киши түсүп кеткен бар, ошо свет жоктон эле түсүп кетип атат да. Действительно көрүнбөйт да. Свет коюш керек да. 3 жашар баламдан 10 Николаевкадан сүзүп көрүн, насмер. Свет жогунан сүзүп атат да. Ичинде мындай баратканда освещение жок, караңгы. Мындай жаан жааганда эчтеке көрүнбөй калат. Анан мына бордюрлардан адамдар чуркап чыгып калып, сүзүп кеткен учурлар көп болот. Ушул освещенияларды карап жандырып берсе, бул жердин жашоочуларына дагы, жолдо жүргөн бизге дагы, айдоочуларга дагы чоң жакшы эме болот. Бул боюнча Чүй облустук администрациясына, прокуратурасына, транспорт жана коммуникациялар министрлигине бир нече жолу кат жөнөтүлгөн. Бирок маселе азыркыга чейин чечилбей келет. Бүгүнкү күндө ошол болуп жаткан жол кырсыгы, ошол жолдогу элементарный жол чырактарынын күйбөгөнү, освещениянын жоктугунан болуп атат. Анткени айдоочу ошол элементарда жолдогу өтүп жаткан, жол өткөлдөрүнөн болгондо да өтүп жаткан жөө жүргүнчүлөрдү көрбөй калып атат да. Анан мына жолдун ортосуна парапет түзүлдү. Ошол парапеттен дагы жөө жүргүнчү баягы секирип өтүп эле машинанын астына кабылып калып атат. Бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү маселе. Мына 2 айдан ашты освещение коюлганы. Мына бүгүнгө чейин биз сунуштарды берип атабыз тийиштүү ошо кызматтарга, жана ошол транспортчу жол министрлигине да бердик, губернатордун атына да бердик, мынакей жергиликтүү бийликке да берип атабыз. Баардык ушул жол коопсуздугуна байланышкан, ушу жолго байланышкан кызматтардын баарына берип атабыз. Бирок ошол 2 айдан бери ушул жолдогу чырак чечилбей келатат да. Ал эми транспорт министрлигине тийиштүү бул тилкени министрлик жарыктандыруу боюнча иштер акыркы чекке жетип, жакынкы арада жарыктар берилип каларын айтууда. Эми жарыктандыруу эмелерин баарын 90%ке бүтүрүп койдук. Азыр күйгүзгөнгө даярбыз. Но бул жерде да бир мындай эме бар экен да, Север Электро менен контракт ким түзөт, кандай кылып түзөбүз. Анын технический условиялары бар экен. Ошолордун үстүндө азыр иш жүрүп атат. Мына бүтүп калды. Ошолор совместный азыр подрядчик менен
Минтранс менен Север Электро үчөө совместный иш башташты. То есть трансформаторларды кайсы жерге мощность жетеби, населенияга мешать этпейби деген көп вопростордун баары чечилди. Эми ошолордун оборудованиясын койсо эле болду, светти күйгүзөбүз. Бишкек Карабалта унаа жолунун 16-чакырымынан 60-чакырымына чейин жолдун жүрүүчү бөлүгүнүн эки тарабына жалпысынан 2160 даана темир бетон мамылар жана чырактар орнотулуп, алар белгисиз себептерден улам тармакка кошулбай ишке киргизилбей турат. Аталган тилкеде акыркы 4 ай ичинде 74 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 12 адам каза болуп, 96 адам ар кандай жаракаттарды алышкан. Анын ичинен түн ичинде жөө жүргүнчүлөрдү сүзгөн 22 факт аныкталып, 9 адам каза болуп, 15 адам денесинен ар кандай жаракаттарды алышкан. Эгерде жагдай жөнгө салынбай турган болсо, оор кырсыктар азайбай тургандыгын эскертишет жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы. Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Чүй облусу. Жалал-Абадта жол кыймылынын жаш инспекторлорунун сынагы өткөрүлдү. Бүгүн 16 майда Жалал-Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан уюштурулган жол кыймылынын жаш инспекторлорунун кароо сынагы болуп өттү. Ага Жалал-Абад облусундагы район жана шаарлардын биринчиликти багындырган жаш инспекторлор катышышты. Сынактын катышуучулары атайын түзүлгөн программанын алкагында өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Алгаччы саптык кароодон өтүшүп, жол белгилери боюнча суроолорго жооп беришти. Жол эрежелерине байланыштуу сахналаштырылган көрүнүштөр да көрсөтүлдү. Биринчи орунду алган команда республикалык конкурска жолдомо алат. Ал эми сынактын жыйынтыгында биринчи орунга Аксы району, экинчи орунду Жалал-Абад шаары, үчүнчү орунду Сузак районунун жаш инспекторлору алышты. Областын аймагында жерлерде өткөрүлгөн иш-чаралардын райондордогу алган биринчи командаларды ушул бизге 7 райондон келип катышып отурат. Эми ушул катышып аткан райондорубуздун бүгүнкү күндө ушул азыр өткөрүлүп аткан иш-чаранын ушул биз канчалык деңгээлде даярдык бар, андан сырткары канчалык ушул өздөрүнүн ушул немесин билимин карап туруп, ушул биринчи местага чыгарабыз. Ошо биринчи местага чыккан команда биздин ошо республикалык ошол кароо сынакка даярдайбыз. Анан ошол жерге Жалал-Абад областынын атынан барып катышат. Бүгүн 16 майда Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын имаратына кызмат учурунда каза болгон милиция кызматкерлерине арналып тургузулган эстеликтин ачылыш аземи болду. Иш-чаранын жүрүшүндө кызматтык милдетин ак ниеттүүлүк менен аткарууда өз жанын аябай, кылмышкерлер менен кармашууда каза болгон кызматкерлер эч качан унутулбай тургандыгы белгиленди. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Баяндаган милициянын полковник Жусупов. Эстелик ачылсын. Бүгүн 16 майда Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын имаратына кызмат учурунда каза болгон милиция кызматкерлерине арналып тургузулган эстеликтин ачылыш аземи болду. Ага Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы, ИИМдин ардагерлери, кызмат учурунда каза болгон кызматкерлердин жубайлары жана жакындары катышты. Иш-чаранын катышуучулары тарабынан эстеликке гүл чамбарлар коюлуп, Куран окулуп, каза болгон кызматкерлер эскерилди. Тургузулган эстеликтердин арасында Чынара Бечелованын жолдошу Мыктыбек Сулаймановдун да ысымы жазылган. Милициянын майору Сулайманов 2010 жылы улуттар аралык жаңжалда Базар Коргон районунда каза болгон. Менин жолдошум мындан 12 жыл мурун 2010 жылы кызмат учурунда ошо улуттар аралык коогалаңда ошо элдин жерин тынччылык үчүн курман болгон. Андан бери мына убакыт өтүп атат. 12 жыл өтүп кетиптир. Бирок ошого карабастан курман болгондорду эскеришип, мына ошонун бири мына бүгүнкү дагы ички иштер бөлүмүнүн алдында мына эстелик тургузуп атышат. Ошо курман болгондордун эскерип бүгүн мына иш-чара өткөрүп атышат. Ошонун баарына ыраазычылык билдирем мен өз үй бүлөмдүн атынан. Иш-чаранын жүрүшүндө кызматтык милдетин ак ниеттүүлүк менен аткарууда өз жанын аябай, кылмышкерлер менен кармашууда каза болгон кызматкерлер эч качан унутулбай тургандыгы белгиленди. Алардын жасаган эрдиктери келечек муундарга дем берери, жаш кызматкерлерге үлгү болору айтылды. Буну көргөн өздүк курам ушулардын ар бир жанынан өткөн сайын, булардын фамилияларын окуган сайын өздөрүнүн патриоттук духу бир канча жогорулайт деп эсептеймин. Жана
элге болгон, коомдук коопсуздук сактоого болгон, милдетин аткарууга болгон мүнөздөрү түптөлөт деп эсептеймин да. Бул эң жакшы саамалык, эң жакшы. Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынан бүгүнкү иш-чарасында ички иштер министринин жана башкармалыктын жетекчилиги тарабынан кызмат учурунда каза болгон кызматкерлерге эстелик уруу иш-чарасы болуп өттү бүгүн. Бүгүнкү негизги иш-чаранын максаты келечек муунду жаштарды тарбиялоодо, коомдук коопсуздукту, кылмыштуулукту алдын алууда, бөгөт коюуда, каршы күрөшүүдө өз курамдын патриоттук сезимин, кызмат өтүлгөн биздин куралдаш кесиптештерди эскерүү менен алардын жакындарына, бир туугандарына, балдарына көмөк көрсөтүү жакын. Ошондой эле биздин ушул ички иштер органдарына иштеген кызматкерлердин элесин унутпоо максатында өткөрүлгөн иш-чара. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунда 1954 жылдан тартып кызмат учурунда 32 кызматкер каза болгон болсо, анын ичинен 16сы кылмышкерлердин колунан каза тапкан. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион. Быйыл Ош шаарынын 27 көчөсүндө жаңыдан тротуар курулат. Ал үчүн 200 миллиондун тегерегиндеги сумма республикалык жана жергиликтүү казынадан бөлүндү. Ушул тапта калада тротуар салуу иштери Абакер Төрөбек уулу көчөлөрүндө башталды. Курулуш иштерин тендерден уткан Дормастер жана Али Трейд компаниялары жүргүзүүдө. Бул тууралуу кененирээк Асель Сыдыкова сөз кылат. Ош шаарында тротуар куруу иштери жанданды. Учурда каланын Абакер Төрөбек уулу атындагы көчөлөрүндө таштаман басууга даярдоо иштери жүрүүдө. Мында 500 жана 600 метр узундуктагы жөө жүргүнчүлөргө жол салынып жатат. Курулуш ишин тендерден уткан Дормастер жана Али Трейд компаниялары жүргүзүүдө. Бир ай аралыгында аталган көчөлөр бүткөрүлөрү сапатына 3 жылдык кепилдик берилери маалымдалат. Бүгүнкү күндө айта турган болсок, негизинен 2 көчөдө азыр тротуарлардын курулуш иштери жүрүп жатат. Абакер уулу Төрөбек 1, Абакер уулу Төрөбек 2 көчөсүндө. Ал эми бул 2 көчөнүн 2ге бөлүнүп калышынын себеби бир жагы бир тараптуу, бир жагында канал болгонуна байланыштуу. Ал эми экинчи жагында 2 тараптуу болгонуна байланыштуу 2ге бөлүп туруп 2 проект 2 долбоор менен бергенбиз. Мындан сырткары бүгүнкү күндө өзүңүздөргө болгондой мына тротуарларга чыгып кеткен торговый комплекстерди, зданияларды, курулуш объектилерин Ош шаардык муниципалдык башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан бүгүнкү күндө толугу менен жылдырылып, биздин иштин дальше уланышына жардам берилип жатат. Договор боюнча ишти 2 миллион 200 утуп алдык. Өзү 2 миллион 700 ушундай эле биринчи место болуп. Сапатына биз 2-3 жыл беребиз. 2-3 жыл, бирок адандан көп турат. Мисал үчүн жамгыр жаап койсо, уже ылай болуп калат да. Жаш бала эмес, өзүм дагы чоң жолго жүргөнгө туура келет да. Ал эми балдар болсо ошол жерде жүрүп бар жолу баткак болуп, шылып кыйынчылык болот да. Анан азыр чындыгында эле таптакырында алдыга жылуу болуп атканын байкадык да. 2022 жылга жергиликтүү бюджеттен Ош шаарында тротуарга 30 миллион сом каралган. Бөлүнгөн сумманын 25 миллионуна 9 көчөдө жаңыдан тротуар түшөт. Калган сумма эски көчөлөрдү оңдоп түзөөгө жумшалат. Мындан сырткары республикалык казынадан 149 миллион сом Ош шаарында жөө жүргүнчүлөргө ыңгайлуу шарт түзүү үчүн ажыратылууда. Бул каражатка 18 көчөдө тротуар салуу пландалганын Ош шаардык жолдор башкармалыгынын жетекчиси Арзыбек Жунусов билдирди. Тротуарларды дагы бизде былтыркы переходящий объекттерибиз бар. Бул ирригаторда тротуарлар жүрүп атат. Чоң капиталдык жол куруу менен тротуарларда салынып атат. Андан сырткары Алибеков деген көчөбүз бар чоң. Бул кеңеш Текеде. Анда дагы ошо чоң жол менен кошо тротуарлар курулуп атат да. Бул эң негизги быйылкы жумуштарыбыздын алгачкыдан өзүбүз айтып кетсек, андан экинчи этабы уже чечилди, маселе уже чечилди. Бул экинчи этабы республиканский бюджеттен 149 миллион келет тротуарга деп, именно Ош шаарына. Ошонун дагы азыр проекттерине архитектуралык итүү, топосъемкаларын бүтүрүп атабыз. Бул дагы бир 10 күндүн ичинде ошо толук топосъемкасы
тендер бүтүп калат, анда жумушту баштайбыз. Ош шаарында тротуар салууга дээрлик 20-30 жылдан бери көңүл бурулбай калган. Каланын ички жолдору мында турсун, негизги көчөлөрүндө да жөө жүргүнчүлөргө шарт жаратылган эмес. Жүрөк оруткан көйгөй бир канча жылдан бери кала тургундары тарабынан көтөрүлүп келди. Анда мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандарга пандус маселесин да айтышкан. Бүгүнкү күндө бөлүнгөн акча каражаты биринчиден сарамжалдуу, анан кийин элдин көп жүргөн аймактарына ошол тротуарларды жана жүргүнчүлөр жүрүүчү жолдорду оңдошу зарыл. Себеби шаарда эгемендүүлүк алгандан бери бир көзгө илинерлик, көңүл сүйөрлүк мындай бир жүргүнчүлөр жүрүүчү жолдор жок. Андан сырткары мамлекеттик мекеме ишканалар болобу, ошол эле кафе, ресторан, бизнес борборлор болобу, бүгүнкү күндө алардын алдында дагы ошол эле тротуар, жөө адамдар жүрүүчү жолдордун жоктугу бул чындыгында жүрөктү оорутат. Мен бул сунуштарды колдоймун. Мисалга бүгүнкү күндө ошол эле көптөгөн жеке ишканалардын дагы кирип чыгышына мисалга жолдор жок да. Жөө адамдар кирип чыга турган жолу жок, стоянкасы жок эле ишканалар салып коюп атат. Ошон үчүн биринчи элге шарт түзүп туруп, андан кийин ошол ишканаларды ачса жакшы болмок. Кырсыктар дагы болуп атат, машиналар катуу айдагандан сүзүп кеткен учурлар дагы көп кездешип атат. Ошол тротуарлар болсо негизи жакшы болот эле. Анткени адамдар ошол өзүнүн жолунда, коюлган жолунда жүрөт. Кырсыктан дагы алыс болот. Анан жогору жактагылар ушул тротуар боюнча карап коюшса жакшы болот эле. Ош шаарында 695 километр жол болсо, анын 325 километри гана асфальт. Калган жолдор Союз мезгилинде салынган бойдон турат. Жылына аларды жамоого 8 миллиондой акча бөлүнөт. Каладагы негизги көчөлөрдүн да эскилиги жеткен. Ички жолдорда өтө начар абалда. Мындан улам жыл ичинде Ош шаардык жолдор башкармалыгына 825 арыз даттануулар келип түшкөн. Кайрылгандардын талабын аткаруу үчүн Ош шаардык жолдор башкармалыгына 2 миллиарддын тегерегинде акча керектелери айтылат. Элден түшкөн арыздын саны суммасы 1 миллиард 600 бекен 600 миллион 1 миллиард 600 миллиондук арыз түштү да. Биз ошонун бир болгон 65 миллион 165 миллионун гана акча каражат бөлдүк. Эгер элдин толук талабын алыш үчүн шаардын бюджетине көп акча каражат кетип калат. Өзүңөр билесиңер, бул эң керектүү гана жерлерди карап сунуш берилди, ошого гана акча каражат бөлүндү. Белгилей кетсек, 2022 жылга Ош шаардык жолдор башкармалыгына жергиликтүү казынадан 165 миллион сом бөлүнгөн. Каражат өткөн жылга салыштырмалуу 65 миллион сомго көп болгон менен мекеменин карызы 54 миллионду түзөт. Асель Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. Жалал-Абад шаарынын Көгарт Кичи районунда Бахрейн аталышында жаңы шаарчанын бир бөлүгү ачылып, муктаж болгон 4 үй бүлөгө үйдүн ачкычы тапшырылды. Ошондой эле шаарчага таза суу чыгарылып, тигүү цехи, мечит да пайдаланууга берилди. Иш чаранын жүрүшүнөн кабарчыбыз кеп салат. Айжаңыл Семетеева Жалал-Абад шаарына 2011 жылы көчүп келгенден бери 3 кызы менен ижарага батир алып жашап келет. Каарманыбыздын 24 жаштагы кызы биринчи топтогу майып болгондуктан анын үй бүлөсү социалдык жактан камкордукка алынган. Буга чейин үй маселеси боюнча бир топ жерлерге кайрылган, бирок майнап чыккан эмес. Эми минтип Астанабил кайрымдуулук фонду тарабынан үйлүү болуп отурат. 3 кызым бар. Ошо эң чоң кызым оорулуу болуп төрөлүп калды. Жашынан туаса майып биринчи топтогу. Биз ошо чоң кызым эми ооруганына байланыштуу иштей албай, үй албай калдык. Анан ошолар көп жыл жүрдүк да, 20 жыл жүрдүк почти. 20 жыл жүрдүк. Ушу акыркы эмес, ушу болду да. Ушу 22-жыл бизге эң бактылуу ушу күн, бизге бактылуу күндөр болуп калды. Ушу мэриянын ушу эрнисинге Алла ыраазы болсун, чоң рахмат мэрибизге. Жалал-Абад шаарынын Көгарт Кичи районунда жайгашкан социалдык шаарчанын ачылуу аземине президенттин Жалал-Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев, шаар мэри Эрнисбек Ормоков, шаардык кеңештин төрагасы Нуртилек Орозбаев, Астанабил кайрымдуулук фондунун жетекчиси Мухаммед Абдулкарим баштаган курулушка демөөрчүлүк кылган Бахрейнден келген коноктор жана шаар тургундары катышты.
Бүгүн биз Жалал Абад шаарында Бахрейн айылынын ачылышында турабыз. Бул үчүн биз үчүн абдан чоң майрам болуп турат. Биз ушул демөөрчүлөрдүн Кыргызстандагы жана өзгөчө жалпы инсаниятка гуманитардык жардам көрсөтүп жаткан ишмердүүлүгүнө терең ыраазычылык билдирүү менен ийгиликтерди каалайбыз. Иш-чаранын жүрүшүндө Бахрейн элинен келген коноктор муктаж болгон 4 үй бүлөгө үйдүн ачкычын тапшырышты. Ошондой эле мечит жана тигүү цехи пайдаланууга берилди. Учурда тигүү цехи менен бир нече турак жай, мечит бүткөрүлгөн. Ал эми ФАП жана мектептин курулушу жүрүп жатат. Жалал Абад шаарынын мэри Эрнисбек Ормоков Бахрейн элине ыраазычылык билдирип, тынчтык, бакубат жашоо каалап, эки тараптуу кызматташтык мындан ары да улана тургандыгын кошумчалады. 2020 жылы Асылмабил кайрымдуулук фондунун тарабынан биздин спутник шаарчасына Бахрейн шаарчасы деп биз жер бөлүп бергенбиз. 1 гектар 25 сотик жерди. Ошол жерде мынакей өзүңөргө белгилүү болгондой мектеп, ФАП, 24 үй бүлөгө квартира, швейный цех, мечит куруп берүүнү демилгени колго алып, мынакей бүгүнкү күндө толук 80% бүтүү алдында турат да. Белгилей кетсек, аталган шаарча мүмкүнчүлүгү чектелген, томолой жетим балдар жана муктаж жарандар үчүн курулган. Мында 24 үй бүлөгө ылайыкталган турак жайлар, 200 орундуу мектеп, тигүү цехи, ФАП жана мечит бар. Ошондой эле шаарча үчүн атайын таза суда каралган. Жалал Абадта алгачкы жолу Кыргызстан Open 2022 эл аралык карате боюнча турнир өткөрүлдү. Аны Жалал Абад облустук карате федерациясы уюштурган. Турнирге коңшу Казакстан, Өзбекстандан кошулуп, жалпы 500гө жакын спортчулар катышкан. Турнир жеткинчектер жана өспүрүмдөр арасында 2 күн болуп, жаш жана салмак категориялары каралган. Уюштуруучулардын айтымында мындай аталыштагы масштабтуу турнир биринчи жолу өткөрүлгөн. Жеңүүчүлөр Арда грамота жана медаль менен сыйланышкан. Турнирдин биринчи негизги максаты ушул карате спортун пропагандалоо. Андан сырткары ушул спортсмендердин жана машыктыруучулардын, калыстардын ынтымакчылыктарын жана алардын иштөөгө шыктандыруу жана ушулардын деңгээлин өстүрүү максаты коюлат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болтуруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасында көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтады. Ар дайым жакшы жаңылыктар мандашалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.